ушундай бакчаларда бир булбулу бар экен. Булбул өтө кооз сайрайт экен. Содагер сүйүнүп, кубанып угат экен ошону. Күндөрдөн бир күн башка шаарга сапар кыла турган болуп, кушуна карап, булбул мен ушундай шаарга кетип атам, сени сатып алган шаарга, ал жерде сенин тууган уруктарыңа жолугам, эмне деп коеюн десе, баягы булбул карап туруп, мен ушундай кыйын абалда экендигимди, капаста экендигимди айтпаңыз. Мен ушундай бактылуу экенимди, сиздин колуңузда жегеним алда, жебегеним аркада экендигини айтып койсоңуз, капаста экендигимди айтып койсоңуз дейт экен. Содагер дагы макул деп ошол шаарга барып соода иштерин бүтүрүп, анан баягы чоң ушундай бактарактуу жерлерге келип сайрап аткан булбулдардын алдына келип, мен силерди ушундай тууганыңарды жоктоп, тууганыңардын атынан келдим, салам айтып жиберди, ал жеген алда, жебеген аркада, мени кушум болот, өтө жакшы сайрайт, мага жагат, ал капаста деп айткандан кийин баягы куш туп этип жыгылып калат экен. Баягы жерде жаткан кушту карап, байкуш бир тууганын сагынганбы, не болгон, жыгылып калды го, өзүнөн кетип калды го деп, баягы кушту кармап алып келип ыргытып жиберсе, четирээк жерге ыргытып жиберсе, баягы куш жыгылып туруп кайра учуп кетет экен да, кубанган бойдо сайрап учуп кетет экен. Анан муну байкап, карап коюп, содагер, бул өлбөптүр го деп, эчтекени түшүнбөдү да, баам парасат жок. Кайра кайтып келет экен. Кайра кайтып келип, баягы өзүнүн кушуна, эмне дедиңиз менин тууган уруктарыма десе, сенин тууган уруктарыңа саламыңды жеткиздим, бирок алар сени уккусу деле келген жок, сенин сөзүңө деле маани берген жок. Бирөөсүнө айтсам, ал бирөөсү өзүнөн кетип калды. Анан мен аны кармап бир жерге таштап, мусор сыяктуу жерге таштасам, ал учуп кетти кубанган бойдон. Сага маани бербейт экен булар. Кандай тууган болду сага деп, ошентип нааразы түрдө сүйлөйт экен. Анан булбул дагы ошол сөздү уккандан кийин капа болуп, таарынып, эч нерсе жебей коет экен, эч нерсе ичпей коет экен. Содагердин жардамчысы дагы баягы керектүү азыктарын берет, дандарын берет, бирок жебей коет булбул. Жебей коюп 3-4 күн өтүп өтпөстөн баягы куш өлүп калат экен. Содагерди кабар жеткизгенден кийин, мен сени паланча сомго алдым эле, өкүнүчтүү, жаман болду. Эми не кылабыз деп жардамчысына айтат экен, алысыраак жерге ыргытып таштай бер. Мен ага көзүм дагы жетпейт. Өзүмдүн жакшы көргөн кушум болчу, мындай нерсени кыя албайм дейт экен. Бул дагы алып келип, кушту капастан чыгарып, алып келип таштап ыргытып жиберет экен. Баягы жерден кубанган бойдон учуп, кайра айнек жака, күзгү жака келип, содагердин күзгүсүнө жакын учуп келип, рахмат сага ушундай чоң маалыматты мага жеткизгениң үчүн дейт экен да. Содагер өзү баам парасаты жок болгондугу үчүн өзү эң керектүү маалыматты булбулга алып келип берип койду да. Баягы кушу жыгылды тууган уругу, ошол качыштын жолун көрсөтүп койду. А бул ортодо ортомчу болуп калды. Эгерде парасатың болбосо, сен ортомчу болуп жүрө бересиң, максатың болбосо, максатсыздарга кызмат кылып жүрө бересиң, өзүңдүн оюң болбосо, эгерде бүгүн жаштыгыңда аракет кылбасаң, каарыганда кедей болуп каласың. Жаштыкта байысаң, байып калдың, кийин кеч болуп калат. Жаштыкта үй бүлөң жок, бойдоксуң, өзүң үчүн тобокел кыласың. Үйлөнгөндөн кийин үй бүлөң, бир тууган балдарың үчүн дагы тобокел кылышыңа туура келет. Жыгылсаң бойдок учурда өзүң үчүн жыгыласың, өзүң үчүн жооп бересиң. Үйлөнүп жыгыла турган болсоң, семьяң, үй бүлөң бардыгы кошо кетет жарга. Ошондуктан коркунуч барда бүгүн аракет кыл. Кыжалачылык барда бүгүн ошону туура пайдаланып кал. Бүгүн аракет кылып кал. Сен жардам алууну эмес, жардам берүүнү ойло. Жашооңду өзгөрт.